Өзүңүздөр байкагандай бүгүн Бишкек шаарынын Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштери жана жоруктар боюнча соттук коллегиясынын аныктамасы акыркы ал чечимге ылайык Турдалиев Жумабектин кармалгандыгы акыркы болуп мыйзамдуу жана негиздүү деп табышты. Бирок тилекке каршы бул чечим акыркы болгондуктан биз даттана албайбыз. Бирок кармалгандыгын дагы деле биз мыйзамсыз деп эсептей беребиз. Мындан ары да себеби дегенде бул кийин соттун өкүмү эгерде сотко кете турган болсо, соттун өкүмү чейин биздин жарыш сөзүбүздө да айтыла турган сөздөр болот. Бул ошол жактан дагы баа берилет. Себеби дегенде кылмыш жаза процесстик кодексинин 95-беренесине ылайык преюдиция деген бар. Ал жактан дагы биз өзүбүздүн далилдерди ушул азыркы чыккан чечимдерди карап, ага да баа бериле деп сурай алган укугубуз бар. Анан өзүңүздөр көргөндөй мына соттук отурумду видео тарткагыла, анан кийин чыккыла дегендери бул мыйзамсыз. Себеби дегенде Конституциянын 94-чү, 95-чи, 96-чы беренелеринде ошол сот бийлиги жөнүндө жоолор так көрсөтүлгөн. Аны биздин жогорку соттун төрагасы Замирбек Курамбаевич да айтып атпаймынбы? Журналисттер менен тыгыз байланышта иштеген эле. Бирок тилекке каршы өзүңүздөр көрдүңүздөр, тарттырбай, уруксат бербей, сот приставдары чыккыла деп мындай жумалап өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул мыйзамсыз. Бул мындай жактоочулардын ишмердүүлүгүнө гана эмес, бул журналисттердин ишмердүүлүгүнө гана тоскоол жаратуу болуп эсептелинет. Буну дагы мындай эске алып коюшубуз керек. Ошондуктан эми көрөбүз мындан аркы кадамдарыбызды тергөөчүнүн аракеттерин даттануу менен тергөөнүн алкагында баардыгы өз калыбына келет деп ишенебиз.